жаштардын чыгармачыл борбору мен ушу жаңыдан түзүлө баштаганда, түзүлгөндө эле таанышып калдым да. Себеби булар менен Арба жүрөк деген ырлар жыйнагына катышып, өздөрү өз демилгелери менен катышып, анан ошол чыгармачыл кечемдин көркүн ачканда. Себеби булар бирден ыр окушуп, анан кийин абдан бир өздөрүнүн баягы бизге окшогон улумундагы калемгерлерге болгон сыюзатын көрсөтүшүп, анан жаштык жигерин көрсөтүшүп, ушунчалык ошондо мындай абдан бир таанылышкан жакшы жагынан. Ошондон кийин мен жигердин балдарына, кыздарына өтө бир мындай көңүл буруп жүрөм да. Алгач ошо жигер түзүлгөндө булардын алгачкы муунуна өтө бир таланттуу балдар, кыздар келген эле. Мына Улукбек Умукеев өзү баш болуп, андан кийин Бекмурат Келдибаев, Айпери Кеңеш кызы деген, мына Бүкалча, Айчүрөк Мансур кызы деген бар эле, Назгүл Каныбек кызы деген бар эле, жакшы ыр жазгандардан, Иманбек Азизулла уулу бар эле. Мына ушулардын китептери чыгып, Дүйшөнбек Бектемир уулу азыр мына жетектеп атат. Ушулар абдан бир чыкканда эле катуу чыгышкан да, жакшынакай ырлары менен, өтө жакшы жазылган ырлары менен эл алдына чыгышып, анан китептерин чыгарышып, бет ачарларын өткөрүшүп, мына ушулардын ошондой бир жанар тоодой болуп атылып чыгышына жигер чыгармачыл борборунун өтө бир шыктандырып, тарбиялап, буларды дем берип, шыктандырып, ушундай бир жакшы колдоо көрсөткөн үчүн ушундай чыгышты да. Анан кийин бул жигер чыгармачыл тобунун балдар кыздарынын мына айрыкча чыгармачылык кечүүдө жаңы форматта чыгышты да. Булар абдан бир ырларды мындай инсценировка менен окушуп, абдан көркөм окуу боюнча дагы өздөрүнүн баягы чеберчиликтерин көрсөтүшүп, анан ошол баягы чыгармачылык кечелерде ошол бир чыгарманын бет ачары болобу, же болбосо жалпы калемгердин чыгармачылыгы болобу, өздөрүнчө көркөм инсценировкалар менен ошону таасын мындай элге же окурмандарга жеткиргенге өтө чоң мындай жаңы форматта булар ошондой иштешти да. Мына ошол традиция дагы эле уланып келе жатат. Анан чыгармачыл борбордун жаштар балдар кыздары менен мен да бир топ жолугуштум. Булар өзүнүн баягы калемгерлик тажрыйба менен бөлүштүм. Булардын ой максаттарын уктум, тыгыз иштешип келе атабыз. Чыгармачыл жаштар борбору ошо жаңыдан түзүлгөндө бизди мына Каныбек Исаков устаттары, анан кийин мен, Мамат Ибраим Жаныбеков деген дагы бир профессионал акын бар, ардактуу мүчө кылып кабыл алышканда абдан мен ушу сыймыктанганмын. Ушу жаштар менен, жаштар бизди баалайт экен, ушу жаштар биздин чыгармаларды окуйт экен деп. 10 жыл деген бул аз убакыт эмес, бирок ушу таркап кетпей ушул мезгилге чейин биримдикте болуп, улам чыгармачыл жаштардын жаңы муунун тарбиялап, абдан биримдикте бири-бирин колдошуп келатканына мен кубанам да. Ушундай бир шыктандырып турган жаштардын башын кошуп, таланттуу жаштардын башын кошуп, тарбиялап, алар шыктандырып турган бул борбор катары бир гана ошто эмес, бул жалпы республикага таанылып калышты. Ошон үчүн бул жаштарга, жаштар жигердин балдар кыздарына, жигиттерине, кыздарына мен ийгиликтерди каалайм. Бул чыгармачылык деген бул жөнөкөй гана эрмек эмес. Булар өздөрүн арнашып, ошол профессионал акын жазуучу болобу, же башка өнөрдүн ээлери болобу, ушу жигерден чыкканбыз деп дайыма, жигердин балдар кыздары, жигердин таланттары деп айтылгыдай деңгээлге жетишин каалаймын.